Кургагучук бул социалдык оору. Көбүн эсе жардым мамлекетте жашаган элдер дал мына ушул илдетке көп кабылышат десет адистер. Эмне себептен? Бул оорунун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы кургагучук оорусу. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштуу телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Кылычбек Истамов, Ош облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунун директору жана улуттук кургагучукка каршы программасынын Ош облусу боюнча координатору, медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына ушул кургагучук оорусу боюнча, Ош облусу боюнча абал кандай? Маегибизди ушул суроодон баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизден кубанарлык ошол жыл жыйынтыгы боюнча алганда кургагучук оорусу 2000-жылдардан бери бүгүнкү күнгө чейин кайрылсак, кургагучук оорусу 2000-жылдары 100 000 калктын санына 143 оорулуу табылып турган болсо, бүгүнкү күндө 100 000 калкка 52 оорулуу табылып, абсолюттук саны бир жылда Ош областы боюнча 712 оорулуу катталды. 19-жылга салыштырмалуу 300 оорулууга 326 оорулууга аз катталды. Кургагучук оорусу бул областтагы бүгүнкү ушунчалык дарыгерлерден алгылыктуу иш алып барганын негизинен бүгүнкү күндө башка өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы благополучный өлкөлөр деп коет. Булар эгерде 100 000 калктын санына 50дөн ылдый болсо, бул благополучный өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми биз тилекке каршы бүгүн ушул 52 болуп, бир аз ушул эпидемияда турабыз. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, баштага караганда абдан чоң иштер аткарылып, бүгүнкү күндө ушундай азаюуга алып келдик. Жакшы, анан айтсаңыз, ошо сиздерге келген бейтаптардан байкайсыздар да, мына ушул кургагучук илдетине кимдер көп кабылып жатат, кайсыл жаштагылар, анан мисалы башка жактан келип атабы деген суроолор жаралат да. Бая сөзүңүздүн башында айтып кетпедиңизби? Эмне үчүн жардым мамлекеттер жана социалдык оору айтылат депчи. Эң туура айтылган сөз бул жардым мамлекеттер дегенин себеби каерде жумушсуздук абдан чоң болсо, ошол өлкөлөрдө бүгүнкү кургагучук оорусу ушул эпидемия абалында турат да. Ал жумушсуздук болгондо убактылуу тамактанбагандык, убагында ошол жеткиликтүү витаминизированный мөмө жемиштер менен, свежий тамак аштар менен тамактанбагандыктан организмде дисбаланс түзүлөт да, иммундук системада сбой берет. Ошол дисбаланс иммунитеттин сбой бергенине байланыштуу кургагучук оорусу менен ооруйт. Ал эми иммунитети күчтүү адам эч качан оорубайт. Ал эми бизде өкүнүчтүүсү, ушунчалык өкүнүчтүүсү, трудоспособный, эмгекке жарамдуу возраст бул 20 жаштан 49 жашка чейинки жарагандарда кездешет бизде, Кыргызстанда. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдү алсак, өнүккөн өлкөлөрдө бул наоборот да, бул 60 жаштан жогорку инсандар жана кичинекей балдардын арасында кездешет. Себеби мен баа жогоруда айтып кеткендей, организмде дисбаланс, иммундук система бузулгандан болот деп атпаймынбы? Жашы өтүп калган улгайган адамдарда тамактануу, тамак аштын сиңүүсү начар болгонуна байланыштуу иммундук система бузулат дагы, өзү норма боюнча ошондой болуп көрүлүш керек. Ал эми мен ойлойм, биз дагы Кыргызстаныбыздагы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсак, бизде дагы ушул кургагучук оорусу толук жеңип бүтөбүз деген ниеттемин. Жакшы. Көбүн эсе мисалы жакынкы кошуна мамлекеттерди айтпайлы, Орусия өлкөсүндө көбүн эсе ушул мигранттар дал ушул илдетке көп кабылат деп айтышат да. Ошондон улам мындай суроо келет да, негизинен ушул бизде деле мигрант болуп, мисалы чет жакта жүргөндөр бар да. Мисалы ошол жактан ооруп келип, дагы ушундай оорунун жайылышына кандайдыр бир шарт түзүтабы деген дагы суроо жаралат. Ооба.
Бул ушул бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу көйгөй болуп саналат да. Өзү биздин кыргыз улутундагы ушу кыргыз улуту же болбосо Кыргызстандын жарандары деп эле айтайлы. Кыргызстандын жарандары эми миграцияда бүгүн чет өлкөдө абдан көп жүрүшөт да, Казакстан Республикасында, Россия өлкөсүндө, деги эле тетиги Европага чейин таркап бүтүндөй жер шарында жүрүшпөйбү? Анан ала жактан ооруп, кургагучу оорус менен ооруп калса эле, ушул мамлекетти Кыргызстанды көздөп чуркап жөнөшөт да. Мен ушул бир боордошторума айтып кетер элем, боордошторума. Эгерде кургагучу оорусу ошол кайсы өлкөдөн табылган болсо, ошол жерде дарылануу бекер жүргүзүлөт. Ошол жакта эле жатып дарыланса болот, бери көздөп чуркабастан. Себеби биз мындан бизге келгенде биз танбайбыз, ата ойлоп жүрүшпөсүн. Биз эмне үчүн аяктан буларга чуркап, бизге чуркап келбегиле деп атат деп. Себеби ал самолет менен учуп келет. Самолетто 180 адам учуп келет. Бул кургагучу оорусу самолеттин ичинде учуп келатканда замкнутый пространствода бул циркуляция жүрүп турат. Ошол 180 адамдын өмүрүн коркунучка алып келип атат. Тобокелге. Андан кийин эгер Бишкек шаарына учуп келген болсо ал самолет, андан бери Ош шаарына жетиш же Баткен шаарына жетиш керек боло турган болсо, 7-8 орунду таксиге отуруп алып келе турган болсо, андан калган бери көздөй келатканда да 8 адамды жок дегенде жуктуруп келет. Бул ушул коркунучту да эске алып коюшса абдан жакшы болор эле. Жакшы, чындыгында сиздин сөзүңүзгө кошулам. Негизинен Казакстан жергесиндеги мен барып өзүм мындай сүйүнүп калдым да, чындыгында эгерде мигранттар ооруп кала турган болсо, ал жерде чындыгында акысыз дарылап, анан ошол бейтап сакайгандан кийин анан өз мамлекетине жиберет экен да. Ошол нерсени өзгөчө колго алыптыр. Анан мигранттарды дагы мисалы жылына 2-3 жолу атайын көчмө рентгендер менен, атайын көчмө ошондой рентгендер менен барып текшерет экен. Кайсыл жерде иштесе, ошол жерге барып ушундай акысыз текшерүүлөрдү өткөрүп турат экен да. Эгерде ошол учурда аныкталса, анан алар жаткырып, дарылап, анан мисалы өз мекенине жиберет экен да. Ошол нерсе өзгөчө колго алыныптыр да. Ушул укугу менен пайдаланса, ошол бүгүнкү күндө миграцияда жүргөн биздин ар бир жараныбыз ушул укугукту пайдаланууну туура түшүнсө, мына жогоркудагы көрсөткүчтөр болмок эмес да. Жакшы, анан биздин программа өзүңүз билесиз, дайыма оорунун алдын алуу жана оорунан сактануу жөнүндө уюштурулуп, элдерге маалымат берип келет да. Мисалы, балким кээ бирлер кош көңүл мамиле жасап, кээ бирлер ушундай чет жактан келип, анан башка бирөөлөргө таратып жаткан болсо, кээ бирлер мисалы оорунун кандайча жугуп калганы, кандайча өзүндө оору башталганын байкабай калышы дагы мүмкүн, дагы аралыктан убакыт өтүп кетиши мүмкүн да. Кургагучка кабылганда эле кандай белгилер болот? Кайсыл учурда сиздерге кайрылыш керек? Бул абдан туура суроо. Мына кургагучу оорусу менен биз көбүнчө эле ушул баягы профосмотр деп коет. Ушул профосмотрда өпкөдөн табылып калса, сенин кургагучу ооруң бар экен десе, көбү ишенбейт да өзүнө. Эмне үчүн мен жөн эле турбаймынбы, деним сага эле турат, мен жөтөлбөсөм же демин кыстыкпаса, же температура болбосом деп. Бул кургагучу оорусунун өзгөчөлүгү да башка дарттардан. Мисалы пневмония боло турган болсо, кургагучу оорусунда мисалы тооктун жумурткасындай поражение же болбосо андан да чоң адамдын муштумундан да чоң поражениялер болсо деле, адам өзүн мындай здоровый сезиш мүмкүн да, жакшы сезиш мүмкүн да. Себеби бул бактериянын өзгөчөлүгүндө. Бул бактерия бул атайын ошондой обезболивающий фермент бөлүп чыгарат дагы. Адамдын өпкөсү түгөнүп калгандан анан баягы носилкага жатып калганда өзүн оорулуу сездирет да, ага чейин ичинен жей берет. Ошон үчүн эми эң алгачкы белгилери болуп, бул уже өпкөдө процесс башталганда эң алгачкы белгилери бул кургак жөтөл 1-2 жумадан ашык. Жана арыктоо, эми арыктоо башында билинбейт эле, бир аз башталышы мүмкүн. Анан табит бир аз начарлашы мүмкүн. Жана түнкүсүн тердөө, жана күндүн биринчи жарымынан кийин, экинчи жарымынан кийин бир аз алсыроо. Аларды адамдар билбеши деле мүмкүн. Температуранын көтөрүлүшү башка дарттардай болуп 39 же 38 болуп аябай заметный көтөрүлбөйт. Бул где-то 37 болуп, кээ бир адамдар 37-37,5 даже билбейт температура болуп аткан, дене табынын көтөрүлүп аткан. Ошол мезгилдерде эгер ошондой белгилерди байкай турган болсо, тез аранча адиске кайрылыш керек.
адиске кайрылганда мынчалык канчалык тез табыла турган болсо ошончолук дарылоо мөөнөтү дагы жакшы болот, таза айыгып кетүүгө чоң шанс болот оорулууда. Ал эми союз мезгилинде билесиздер да, баягы скрининг, активный скрининг бүтүндөй баардыгын флюорографиялык изилдөөлөрдөн өткөрчү да. Бүгүнкү күнү мен ушу сунуштап кетер элем да, ар бир жаран өзүн мисалы сыйлаган, өзүнүн ден соолугун ушул узак жашагысы келген жаран сөзсүз түрдө 1 жылда бир рентген же флюорографиялык изилдөөдөн өтүп койсо, бул бир эле кургагучу оорус эмес, өпкөнүн рак оорулары, альвеококкоз, эхинококкоз жана толгон токой өпкөн оорулары бар. Убагында табылмак дагы, убагында дарыланса, оорулуунун чөнтөгүнө да зыян болмогон эмес. Жашоо кыргыз элинин жашоо мөөнөтү да узармак да бул муну менен. Ошон үчүн мен боордошторума, мекендештериме айтып кетер элем. Ушул нерсени жылына бир жолу үй бүлөңүз менен аң сезимдүү болуп, бир жолу ушу профосмотр өзүңүзгө эле өтүп койсоңуз жакшы болмок. Жакшы. Мына ушул кургагучук таякчасы бизге негизинен аба аркылуу кирет да. Анан аба аркылуу өпкөгө түшө турган болсо, кантип жабыркатат өпкөнү? Кантип ушул өнүгөт ал жактачы? Кургагучук оорусу бул эзелтеден адам заты жаралгандан бери ошо абада жашап келет. Бул башка жактан келип калган эмес. Бул баягы лабораториядан даярдалган дагы эмес. Бул бүгүнкү күндө ушундай мода болуп атпайбы, лабораторияда даярдалган вирус, бактериялар экен деп. Бул абада эле биз менен ушул жаратылышыбызда жашап келген. Бул жашоодо адам абада жашагандыгына байланыштуу булар көбүнчө нымдуу, анан караңгы жерлерди сүйөт. Күндүн нурун, ультрафиолетти көтөрө албайт булар. Күндүн нурунда булар туруксуз экен, туруксуз 15 эле минутада өлүмгө дуушар болот. Ошон үчүн кургагучук менен ооруган оорулууларга дагы бүгүнкү айта кетчү, мына азыр телегөрдө көрүп аткан болсо, эгер ооруп аткан оорулуулар болсо үй бүлөдө коркпой эле кийим кечегин алып чыгып, сыртка күнгө жайып, 15 минут эмес, конечно, эртеден кечке жайып кое турган болсо, бир эле кургагучук оорус эмес, бүтүндөй даже таанымал вирустар дагы өлүмгө дуушар болот. Ультрафиолетти көп микроорганизмдер көтөрө албайт. Ошону анан бул абада жашап оорулуу адамдан соо адамга чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, катуу сүйлөп жатканда үндү катуу чыгарып, жана ырдап жатканда мындай ошондо жугат да. Анан бул көчөдөн жугушу бул маловероятный деп коет. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бул замкнутый пространство. Баягы самолеттер же болбосо автоунаанын ичи, жабык имараттардын ичинде. Жабык имараттын ичинде. Анан баягы адам жөтөлгөндө мунун составынан какырык менен баягы частицалар бөлүнүп чыгат да, шилекей бездери менен аралашып. Анын ичинен оорулор эмес, оорулор жерге отуруп калат, абада асылып калган мелкий частицалар коркунучтуураак болот. Ошолор менен көпкө чейин асылып туруп кала турган болсо, адамды мына деме бет маңдайына чейин ушу туш келген абада турса, дем алып алса, ошондон кирип кетет дагы. Бирок негизинен кургагучук оорус менен оорус эмес, бул бактерия дүйнөнүн 1/3 бөлүгүнүн өпкөсүндө бүгүнкү күндө бар. Бирок бар деген сөз бул ооруп атат дегендин белгиси эмес. Бул инфицирован. Инфицировандын бир жакшы дагы бар. Организмде бул бактерия менен тааныштыгы бар дагы, иммундуу системасы бар деген сөз. Көбү инфицирован деген сөздү туура эмес түшүнүп жүрүшөт да. Демек, биздин организмде бар. Эгерде иммунитетибиз төмөндөп кете турган болсо, биз ал кургагучуктун өнүгүүсүнө шарт түзгөн болобуз. Эң туура сөз. Жакшы. Негизинен мына ушул оорунун түрлөрү жөнүндө айтып берсеңиз, кээ бир оорулар бар, мисалы, эгерде адам көңүл бурбай койгон болсо, мисалы, өнөкөт түрүнө өтүп кетет. Ушундай түрлөр оорулар бар го? Кургагучукта кандай? Кургагучук оорусу 2000-жылга чейин ушундай бир адашуулар менен келген өнөкөт оору депчи. Бул өнөкөт оору эмес, бул өнөкөт деген сөз бул когда дарылап атканыңда или болбосо туура эмес дары дармектердин подбору болсо, же болбосо туура эмес дартты туура эмес коюп алып туруп анан дарылай турган болсо, же болбосо дарыланып аткан мезгилде үзгүлтүк учуратса, бейтап, ошондо өнөкөт оорусуна өтөт. Өнөкөт деген сөз кыргызчага айтканда бул кайталанчу, хронический деп диагноз коюлуп атпайбы? Кыргызча шок, өнөкөт же болбосо кайталанчу деп айтылат. Ошол бул кургагучук оорусу толук айыкчу дарт. Муну өнөкөт
эмес, бир аз өтүштүрүп, баягы затяжной течение деп коет, узагыраак дарыланган мөөнөттөрү бар. Ал ошол адамдын өзүнүн организмдин өзгөчөлүгүнөн зависит этет. Иммун системасы кошо иштеш керек да. Бир эле дары, бул дары мөрөктүн суусу эмес да. Ошон үчүн ар бир адам дарыга акцент аябай чоң койбостон иммундуу системасына дагы көңүл бөлүш керек. Себеби мына бүгүнкү күндө ооруканаларда жаткан ооруларды байкасак, ушунчалык түшүндүрүп айтып атсаң деле, кээ бирки текебер адамдар болот экен. Кайрадан өпкө жабыркап атса, чылым тартып, оозуна жаман адаттар, оозуна тиги насвай салып, спирт ичимдиктери менен же болбосо баңги заттар менен бүгүнкү күндө өздөрүнүн андан бетер, мисалы биз бул жагынан кандай жардам берип атсак дагы, башыңды коюп жардам берип атсаң дагы, өздөрүнө мына урон кылып атышат да. Жакшы. Кургагучулук оорусунан негизи аягат деп айтып калдыңыз да, жогорудачы. Бул өнөкөттө билет эмес депчи. Анан айтсаңыз, эгерде айыкса, эмне үчүн биз бул ооруну жеңе албай жатабыз? Бул жогоруда айткандай элдердин кайдыгерлигиненби, же дагы бир башка себептер бар? Биздин кыргыз элинин жарандарынын ушунчалык өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыгынан болуп атат да, бул шалаакылык менен мамиле кылганынан. Бул өзү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсү боюнча 100 оорулуу кайрылса, анын 85-и таза айыгып кетиш керек да, 85-тен кем эмеси. Ал эми 15-и ким? 15-и бул кошумча дартып арылар, ошол эле баңги зат менен увлекаться эткендер, жана баягы текебер адамдар, мен болду, өлсөм да ичпейм, болду, тажадым дегендер, жана баягы ашказанында жарасы бар, айласы жок, ушул бүгүнкү күндөгү кургагучулук оорусунан эле башка башка формалар менен ооруган адамдар болот да. Ал эми толук айыгып кетүүгө баарынын шансы бар, 100%. Аны ошол бүгүнкү күндө 85-и, ар бир 100 оорулуудан 85-ден 15-и калып отуруп, ушул кайра жугузуп, ошентип биз бүгүнкү күндө жеңе албай келатабыз. Жана баягы үзгүлтүккө учуратып, мисалы 6 ай дарылануу мөөнөтү 6 ай боло турган болсо, 3 ай же 4 айдан кийин өзүнүн куландан соо болуп калат дагы. Бул адамдар көбүнчө таптырбастан медициналык көзөмөлдөн сырткары миграция кылып башка өлкөгө кетип калып атат. Ички тышкы миграциянын айынан. Ушул именно ички тышкы миграциянын күч алганына байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыз, Кыргызстандын саламаттык сактоо иштеген бүгүнкү күндөгү дарыгерлерибиз толук ушул кургагучулук оорусун жеңе албай келатабыз. Бирок Кудай буйрса, мен ойлойм, эми ушул элге жеткиликтүү түрдө түшүндүрмө иштерин абдан көп жүргүзүп атабыз. Мына жылдан жылга күчөп атат бул нерсе. Дин кызматкерлерин немеге тарттык, атайын мечиттерге барып бүгүнкү күндө лекция, беседаларды жүргүзүп атабыз, аңгемелешүүлөрдү. Мына ошонун негизинде жыйынтыктары мына өзүңүз да айтып жогоруда уккандай, мына 52-ге 100 миң калктын санына 52-ге түшүрө алдык. Бул дагы абдан чоң мээнеттүүбүз. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, мен 2008-жылы кургагучулук менен ооругам дейт. 2014-жылы операция болдум дейт. Ал эми 2018-жылы дейт, төрөдүм дейт да. Көз жардым, жарык дүйнөгө алып келдим баланы дейт. Азыр эми дагы төрөсөм болобу деген суроо калтырыптыр. Мен сизди абдан куттуктайм. 2008-жылы сиз толук эле айыгып кетмексиз. Олгон ошол кичине үзгүлтүккө учуратып, же болбосо хирургдун көзөмөлүнө болбогонуңузда байланыштуу, кеңеш албаганыңызда байланыштуу 2014-жылы операциядан өтүпсүз. Бирок баары бир жеңипсиз. Абдан сизге ушу чоң кубанычтуу кабарыңыз бар экен. Мына бүгүнкү күндө кыргыз элине дагы жаран кошупсуз. Анан бул мен жогоруда айтып кеттим, бул өмүр бойку адамга берилген награда эмес, бул айыга тургандар. Сиз айыгып бүткөнсүз, төрөй бериңиз. Кудай буйрса, мен бир кызды билем, Бишкек шаарында иштеп жүргөндө нарындык кызды операция жасагам, бир өпкөсүн толук алгам. Ушу кургагучулук оорусунан. Ошол кыз мына бүгүнкү күндө 6-ны төрөдү. Мен бир тамаша иретинде айтып кетейин, ошол кыз эгер көрүп аткан болсо, ошол оорулум. Мага ошол 6 ай же 8 ай, 9 ай болуп калганда келет эле. Уруксаат мен төрөсөм болобу? Мага уруксаат бересизби деп. Анан мен тамашалап көрсөм, болбойт десем эмне төрөбөй коесузбу депчи. Кудай буйрса төрөй бериңиз, кыжаалат болбой. Эч кандай сизге коркунуч жок.
Жакшы, мына ушул кургагучулук илдетине бир жолу кабылып сакайгандан кийин экинчи жолу да кабылып калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеби Кандай учурда? адам өзүн мисалы бул эми бир жерден жугузуп алды да, же иштеген шарт ошондой. Анан биз дарылагандан кийин өпкөгө мисалы бул өпкөгө баягы сиз мондай сурап бердиңиз да, адамдын 32 тиши болсо, кариеси бир тиши кариес болгон болсо, эми калган аны дарылап койсо, калган тиши эми кариес болбойбу дегендей вопрос бердиңиз да. Өпкө деген айыккандан кийин кайра жабыркашы мүмкүн, себеби ал аба менен дем алып атат да. Кайра да жугуп калышы мүмкүн. Кайра ал баягы экзогенная суперинфекция деп коет. Кайра жугузуу, сырттан кайра жугузуп алуу деген. Ал ошон үчүн баштагы өзүнүн башынан өткөргөн күнүн эстеп туруп, адам ар бир оору айыккан оорулуу, кийин андай немелерге жол бербеш керек да. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен какырганымда дейт, түкүрүгүм менен кошо дейт, кан чыгат дейт да. Бирок жөтөлбөймүн, мунун коркунучу жокпу деген суроо калтырыптыр. Ал өпкөдөнбү же башка жактанбы? Аны аныкташ үчүн сөзсүз адистерге кайрылыш керек. Кимдерге көрүнүш керек? Бул көбүнчө бул эми сизди коркутпай эле айтып коеюн, эми себеби сиз өзүңүздү какырып коюп, анан кан түкүрүп коюп эле жүрө берсеңиз, бул өтө кайдыгер экениңиздин бир чоң белгиси. Бул өтө коркунучтуу оорулардын да белгиси болушу мүмкүн. Бул өпкөнүн ракы болушу мүмкүн, жана өпкөнүн кургагучук оорусу болушу мүмкүн, жана эхинококкоз оорусу болушу мүмкүн. Жана же болбосо гипертонический деп коет, баягы давлениеңиз болушу мүмкүн, гипертонический болезниңиз. Ал давление көтөрүлгөндө да кан тамырлары жарылып кетип, ошондо да кан түкүрөт адам. Андан кийин мына тамактын бул өпкөдөн эле эмес, даже дем алуу системасынын жогорку этаждары бул мына тамакта какой-то жаралар болушу мүмкүн, ошондон кан чыгып атышы мүмкүн, мурун көңдөйүнөн болушу мүмкүн. Мунун дегеле түрү көп. Ошон үчүн өзүңүздү кайдыгер карабай, бул эгерде убактылуу кайрылсаңыз оңоюраак айыгасыз деп айта берилем. Анан кийин өтүшүп кеткенден кийин өзүңүзгө абдан чоң залал алып келип коесуз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен кичинекей 2 жашар балам бар эле. Анан ошо 2 жашар баламдын өпкөсүнө какырык болуп эле ошо чыгарып эле жөтөлө берет да, кайтып чыгарсак болот. Рахмат сурооңузга. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Балаңыз боюнча бул сөзсүз түрдө мындай бала, мен ойлойм, азыр сиз жөтөлүп эле какырык чыгара албай аткан болбосо керек, ал деген демигип татса керек. Сиз обязательно ошо детский пульмонологторго же детский педиатрларга сөз кайрылып, кеңеш алып, баланы толук изилдетип, ошол дартатына жараша дарылатышыңыз керек. Аны мисалы мен анын дарысы дарты эмне экенин билбей туруп, азыр дарылоо бул туура эмес. Ошон үчүн баягындай бизде Кыргызда интернет булактарынан көбүрөөк маалымат алып эле жөтөлгө мындай ичсе болот экен, тигинтип дарыланса болот экен деп бүгүнкү күндө адашуулардын айынан ушундай оорулар, өпкө оорулары көп болуп жатат. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Сиңдим өпкөсүнөн 2 жолу суу алдырып, азыр Бишкек шаарында дейт, фтизиатрия борборунда дарыланууда дейт да. Бул оору жугуштуу эмеспи деген суроо калтырыптыр да. Толук сакайып кетеби дейт. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Кургагучуктанбы же башка да себептерден өпкөсүнө суу толушу мүмкүнбү? Кургагучук оорусунун бир эле өпкө жабыркабайт. Баягы внелегочный туберкулез деп коет, өпкөдөн сырткары туберкулездөр да бар. Адамдын дегеле адамдын денесинин жабыркабаган органы жок да, сөөктөрдөн бери көз, боор, бүт органдар жабыркайт. Кайсы жерге барып таякча туруп калган болсо, ал эми сиздин сиңдиңиз улуттук фтизиатрия борборунда жаткан болсо, эгерде баягы өпкөсүндө мисалы баягы пневмония сыяктуу болот, инфильтративный туберкулез же болбосо диссеминированный туберкулез болсо, өпкө жабыркаган болуп анан суу толгондор варианттары бар. Анан эч кандай өпкө жабыркабай туруп, чын жөн эле суу толгон варианттары бар. Ал чел кабыкта болот, ал туберкулез. Чел кабыкта адамдын өпкөсүнүн үстүнөн каптап турган жука чел кабык бар, плевра деп коет.
париетальный, висцеральный плевра. Ошол плевранын үстүндө мисалы адамдын колу күйүп калганда деле суу толот эмеспи? Ошондой болуп жара пайда болгондо, туберкулездин богорок пайда болгондо, ошол чел кабык туберкулез болуп жабыркаса, ошентип өпкөгө суу толот. Бул эгер изолированный плеврит өзү диагноз эмес, бул кабылдоосу же болбосо осложненияси. Ошол чел кабыктын туберкулез болуп ооругандан кийин осложненияси суу толгондугу. Ал эми бул түрлөр абдан жакшы айыгат. Толук мен ошо сиңдиңизге айтып коюңуз. Абдан өжөрлүк менен гана жеңип чыгып кете алат. Өжөрлүк менен дегеним 6 айлык мөөнөттү ошол бул 6 ай бою ооруканада жатпайт, азыр 1 ай же 2 ай жатат, анан калганын ошол үй амбулаторлук деңгээлде үзгүлтүккө учуратпастан толук дарыланып алсын. Кудай буйрса, бул толук айыгып кетчү дарт. Кошумча суроо, ушуга эле кошумча келиптир. Жакында үйгө келет дейт, анан балдарыма коркунучтуу эмеспи деген суроо калтырыптыр да. Эмне кылыш керек? Үйгө бул кургагучу оорулар менен үйгө чыгаруу, бул уже зыянсыз дарылгандан кийин жугуштуу инфекционный бул инфекциялык оору да жугуштуудар. Ошол жугушсуз болгондон кийин гана чыгарылат. Ансыз ооруканадан чыгарылбайт бул да немелер. Анан балдарыңызга коркунучтуу эмес боюнча адистен сөзсүз кеңеш алышыңыз керек. Ал көбүнчө мындай оорулар изолированный өзүнчө бөлмөдө жатыш керек. Баары бирчи. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Өпкөмдүн оң капталында дейт, 2 жеринде жара бар дейт да. Текшерүүдөн өткөндө ушундай чыкты дейт. Бул кургагучтанбы? Анан коркунучтуу эмеспи деген. Анан операция жолу менен сакайтабызбы, же болбосо дары-дармек менен дагы ордуна келсе болобу деген суроо калтырыптыр. Мен өпкөдөгү кездешкен жаралар боюнча да жогоруда айтып кеттим. Бул бир эле кургагучу оорусунда болбойт жара. Бул рак ооруларында болот, эхинококкоз, альвеококкоз, ошондой дагы башка дарттар бар. Ошолордо да кездешет. Ошол себептүү адиске кайрылып, туура кеңеш алып туруп, диагнозду так койдуруп туруп, ошол адистин мисалы кууш адис деп коет. Мисалы, эксиле туберкулезгө подозрение алып отурган болсо, кууш адис фтизиаторлорго айласаңыз, так диагноз коюп берет, анан дарылануудан өтүшүңүз керек. Анан эгер бул операциялык жол деген сөз өзү 3 айдын аралыгында, 4 айдын аралыгында дарыланганда, эгерде жара кичинербесе, жана азайбаса, анда операциялык жол менен эсептелинет. Көбүнчө эле операция дегенде коркуу сезимдери болот. Мен туура түшүнөм аны деле, эми кесүү оңой эмес организмде. Но бул да дарылоонун эң мыкты жолу. Эгер дары-дармек эчтеке кыла албаса, консервативный лечение менен анда оперативдик жол менен жасалыш керек. Мындан кийин куландан суу айыгып кеткенге чоң шанс түзүлөт. Жакшы, темадан сырткары суроо келиптир, буга да жооп берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен октябрь айында пневмония менен оорудум дейт. 10 күн дарыланып чыктым дейт ооруканадан. Азыр мен толук сакайып кеттимби? Же болбосо дагы да мен ушул ооруп калыш мүмкүнбү, же болбосо оору өтүшүп кетиши мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр. Негизинен мына ушул пневмония болгондон кийин канча убакытта өпкө калыбына келет? Дарыланып чыккандан кийин. Ар бир организм өпкө, ошол эле локальный өпкө жөнүндө сөз болуп атат. Ар өпкөдөн сырткары деле любой организм кабылдоого учурагандан кийин, бул суук тиеби, шамалдайбы, же какой-то вирусный же бактериальный атакадан кийинби, жабыркагандан кийин, бул организм, ошол орган стрессовый состояние, шоковый состояние келет да. Бул мунун реабилитационный периоду, восстановительный период орусча айтканда 3 айдан 6 айга чейинки аралыкты камтыйт. Бул ошол кайсыл орган кабылдоосу ар бир органдын да өзүнүн местный иммунитети болот да. Ошол иммунитет убактылуу бузулуп калат. Ошол убактылуу бузулуп калган мезгилде абдан туура нерселер жасаш керек, себеби башка дарттарды жугузуп алуу немеси күчөйт. Мүмкүнчүлүк күчөйт. Фактор рискага киресиз да. Анан сиздин ооруңуз айыккан, Кудай буйрса, мен сиз себеби октябрь мезгилинде деп атасыз, андан бери 5 айдын жүзү өтүп калыптыр, 4 ай 5 айдын. Если сизди эчтекендай беспокоить этпеген болсо, сиз толук айыгып кеткенсиз, мен сизди куттуктайм. Болгону ошол өзүңүздү бир 6 айга чейин өзүңүздү абайлап туруңуз, чтобы полный организм шоковый состояниедан чыгыш керек. Жакшы, маегибизге бир аз сунууга жарыялайбыз дагы. Мына ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар. Жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Өпкөнүн негизги милдети бул өпкө ткандарындагы газ алмашуу процессин жөнгө салат. Орточо алганда чоң кишиге дем алуу үчүн күнүнө 9-10 миң литрдей аба керектелет. Орточо алганда адамдын дем алуу системасы 1 мүнөттө болжол менен 8 литр аба сарптайт. Бул убакыттын ичинде биз 15-16 жолу дем алабыз жана дем чыгарабыз. Адамдын мурду дем алуу системасы үчүн эң мыкты чыпка. Анын фильтрациясынын 4 даражасы бар. Ошондуктан оозуңуз менен эмес, мурдуңуз менен туура дем алыңыз. Ооз аркылуу дем алганда аба өпкөгө токтоосуз кирет, а дегенде зыяндуу микроорганизмдерден тазаланбастан. Ошондой эле анын температурасы өзгөрбөйт жана өтө эле суук болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мурдуңуз менен гана дем алганга аракет кылыңыз. Адамдын дем алуу системасы тынымсыз иштейт. Адам жылына 8 миллион дем алат. Спорттук иш-чаралар дем алуу системасын өнүктүрүүгө жана чыңдоого жардам берет. Спортчунун өпкөсү жөнөкөй адамдын өпкөсүнө караганда кычкылтекти көбүрөөк кармайт. Дал ушул дем алуу системасы же башкачараак айтканда өпкө сүйлөгөндө аба агымын жаратат жана бизге сүйлөө жөндөмүн камсыз кылат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эске сала кетсем, бүгүн биз кургагучулук оорусу жөнүндө маектешип, сиздерге маалымат берип жаткан кербезибиз. Негизинен мына ушул кургагучулук оорусу көбүн эсе өпкөдө болгондуктан биз азыр өпкө жөнүндө сүйлөшүп жатабыз да. Бирок эл арасында мисалы башка баш мээнин кургагучулугу, сөөктөрдүн кургагучулугу дагы кездешет деп угуп келебиз да. Бул боюнча айтып берсеңиз. Мисалы сиздерге келген бейтаптардын канчасында ушул мисалы башка органдардын кургагучулугуна кабылып келгендер болот. Кургагучулук оорусу негизинен 85% өпкөдө жайгашат. Себеби өпкө менен сырт менен байланышкан дем алуучу орган мишем болуп эсептелет, бутаа органы болуп, ушул өпкө болуп эсептелгенине байланыштуу кургагучулук оорусу биринчи эле өпкөгө киргенине байланыштуу бүгүнкү күндө ошол 85% өпкө оорусу менен, өпкө кургагучулук оорусу менен жабыркайт. Ал эми өпкөнүн башка органдары, сөөк, мээ, көздүн, боордун, ичегелердин немелери бул 1% деңгээли абдан аз. Бирок ушул эң коркунучтуусу мунун ичинен мээнин чел кабыгына өткөндө ушул туберкулезный менингоэнцефалит деп коет. Ушул дартта бүгүнкү күндө ушул эң биздин көйгөйлүү проблемабыз бүгүнкү күндө ушул. Ушул дарт менен жабыркагандардын абдан оор формада өтөт. Эгер убагында кайрылбаса, көбүнчө булар башым ооруп атат, кускум келип атат деп жүрө беришет дагы. Өтүшүп кеткен формада же болбосо комага түшүп эсин билбей калгандан дарт аныкталып, булар көбүнчө ошо башым ооруп атат деп эле невропатологко же болбосо нейрохирургтарга көрүнүп жүрө берет да, убакыт өткөрүп беришет. Анан бизге көбүнчө кечирээк кайрылганына байланыштуу оорулуунун ошол состояниедан чыгарыш, комадан чыгарыш абдан көп убакыт талап кылып калып атат. Ал эми башка органдардан дагы ичегелердин түрлөрү эми бул негизинен белгилери болуп ичтин көбүшү, ичтин катуусу, же болбосо ичтин өтүүсү, арыктоо, ушундай белгилер пайда болот. Ал эми сөөктөрдө болсо, бул сөөктөр, омуртка сөөктөр көбүрөөк жабыркайт. Бул кемирчек органдар, ошол сөөктүн кемирчек органдары. Бул көбүнчө булар дагы бүгүнкү күндө жакшы аягат. Териники бар, көздүкү бар, бул аябай редко кездешет, көздүкү. Бул дем алуу органдары эмес, через мындай открытый немеден көзгө отуруп калып, анан ошол көз көбүнчө вирусный конъюнктивит менен көп хронический страдать эткендердики ушундай жабыркашат да. Булар редко көрүнүштөр, бирок
бул да жакшы эмес да, бул оорулар дагы. Жакшы, анан мына ушул башка органдын курагучуктары бул жукпайбы адамдан адамга? Кургагучунун оорусун только өпкө менен жабыркагандардын гана, анын өпкө менен ооруп аткандардын эле баарыныкы жугуштуу болбойт. Качан жугуштуу болот? Өпкө эгер оюлуп түшүп кала турган болсо, баягы алманы курт жегендей болуп, ичинен көңдөй пайда болуп кала турган болсо, ошол көңдөйдүн ичинен бактериялар, баягы аба чыгуучу бронхтор, альвеолалар, анан бронхтор, анан кекиртек, трахея, анан мурун көңдөй, ооз көңдөй болуп, баягы жогоруда айтып кеттим, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же катуу сүйлөп жатканда аба агымы менен чыгып, элге ушул соо адамдарга жугат. Жакшы. Дарылоо боюнча айтып берсеңиз, жогоруда негизинен айттыңыз да, дарылоону жакшы алса эле, убагында дарыларын ичип, убагында дарыгерге кайрылып, бүт дарыгердин айткан кеңештери менен дарылана турган болсо, бул бат эле тез эле сакайып кетет деп айтып калдыңыз да. Ушул боюнча айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө дарылоо кандай жүрөт? Дарыланууга деле жаңылыктар кирип турса керек. Бүгүнкү күндө абдан ушул фтизиатрия алкагында ушул кургагучу оорусун айыктырууда инновациондук жаңы дарылоо методдору бүгүнкү күндө абдан ушул өнүккөн Кыргыз мамлекетинде дагы. Биз өнүккөн мамлекеттерден артта калбай, бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттер. Жакшы, азыр улантасыз, бизде көрүүчүбүз күтүп калыптыр. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Кайта турган суроом бар. Мен Үмүтбек деген балам 2-чи этажда жатат. Эпилепсиясы бар эле да, анан кийин өпкөсү азыр жакшы болуп калыптыр. 5 айга толду жаптырганыма. Анан эртеге чыгарамбы деп ойлоп атам. Неме болуп калды. Өпкө менен кабырганын ортосунда суунун толгон жери катып калыптыр. Ошол жерге өпкө менен суунун ортосунда агарып катып калган. Ошол аяктадат. Ошону не кылсам болот? Саламатсызбы, эжеке? Мен сизди дагы коптуктап кетем. Себеби экинчи дарылоо бөлүмү бизде туруктуу формада жаткан оорулар жатат. Баягы көп дары дармектерге туруктуу формалар. Булардын дарылоо мөөнөтү узагыраак болот. Ошончо дагы бүгүнкү күндө ушул жакшы болуп, анан ушул үйгө амбулаторлук дарыланууга чыгып атыпсыздар. Ал эми ар бир согуш талаасында өзүнүн мисалы жаралар, ар бир согуш талаасында бомбалап кеткенден кийин өзүнүн ойдуңдары калат да. Ошондой бул өпкөдө калган остаточный явление деп коет. Ал катып калган чел кабык же болбосо берчтер, ал эч кандай адамга коркунуч алып келбейт. Ал сиздер менен, ал балаңыз менен түбөлүккө жашайт. Ал мисалы мен мынау дене териде делечи, мисалы күйүктөн кийин калган шрамдар, орусча айтканда же болбосо кыргызча айтканда берчтер, алар адамга коркунуч алып келбейт. Ал деген өмүр бою калат адам менен. Ал ошондой берчтер болот. Андан кожалат болбой эле спокойно дарылооңуздарды уланта берсеңиздер болот. Жакшы, демек жабыркаган жер эгерде кайра калууна келбейт экен да? Жабыркаган жерде, ар бир жерде мисалы денеге бычак тиеби же бычак менен кесип аласыңбы, остр предмет менен кесип аласыңбы, рубецтер калат го. Ошондой эле өпкөдө деле жарадан кийин сөз рубцовый изменениялер калат. Ал деген калыбына келбейт. Ал ошол бойдон эле рубцовый изменение менен рентгендерден көрүнөт. Фиброзно рубцовый изменение деп айтылат ал. Жакшы, жогоруда дарылануу боюнча улантсаңыз болот. Дарылануу эмне жөнүндө сөз? Кыргызстанда деле жакшы инновационалдык методдор менен бүгүнкү күндө дарылап жатабыз. Ошол өнүккөн мамлекеттерден калышпай, ошол океандын аркы бетинде Америка батыш өлкөлөрүндө же болбосо чыгыш өлкөсүндө Японияда кандай дарылаган болсо, ошол дары дармектер менен бүгүнкү күндө биз деле ошол метод менен дарылайбыз. Ошол себептен мен жогоркуда айтып кеткен баягы 2000 жылы 100 миң калкка 143 оорулуу кездешкен болсо, бүгүнкү күндө 52 оорулуу кездешип калды 100 миң калкка деп атпайбы? Бул ушул инновациялык методдорду колдонуу менен, жаңы метод дарылоолордун схемаларын колдонуу менен бүгүн аябагандай чоң алгылыктуу иштер жасалганын белгиси болуп эсептелинет. Канча убакыт дарыланат негизинен? Дарылоо мөөнөтү өмүрүндө биринчи жолу кургагучу оорусу менен ооруган болсо, жана ал сезимтал формасы болсо, ал
6 айдан 8 айга чейинки ошол оор формасы барбы же кошумчалары барбы же өтүштүрүп жүргөнбү ошогодон неметип зависит этип 6 айдан 8 айга чейинки аралыкта толук дарыланып бүтөт. Ал эми туруктуу формалары дегенде эле көбү ыйлап сыкташып мен эми өлөт турбаймынбы деп коркушат. Эч кандай андай коркпой эле коюңуздар, жарандар кайта кетчү, айрыкча оорулууларга мына бүгүнкү күндө туруктуу формалар менен ооруп аткандар. Сиздер дагы толук айыгып кеткенге чоң шансыңыздар бар. Только сиздердин дарылоо мөөнөтү сезимтал формасына караганда бир аз узагыраак. Аныкы эң эрте азыр бүгүнкү күндөгү жаңы киргизилген короткосрочный режим деп коет. Бул 9 айдан 18 айга чейин. Ал эми широкий лекарственно устойчивый форма дегендер 20 айдан 36 айга чейин болушу мүмкүн. Жакшы. Анан кайсыл учурда сиздер ушул операциялык менен дарылоого мажбур болосуздар? Өзү абсолюттук показаниясы операцияга консервативный лечениянын неэффективдүүлүгү деп коет. Же болбосо ошол таблетированный форма менен дарылаганда организмге эгерде ошол мен жогоруда айтып кеттим ал боюнча ушул 2 ай 3 айдын ичинде жара жоголбосо же азайбаса анда формасына жараша операциялык жолундагы барабыз. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө кургак оорусунун дарылоо мөөнөтү мисалы өнүккөн өлкөлөрдө эч кандай биздикиндей бюджетный мамлекеттин эсебинен дарыланбайт. Ал жакта бир күндүк дарылануу мөөнөтү мисалы Европа өлкөсүндө бир күндүк жатуусу 100 евро экен. Мен аны барып ошол оорукандан өзүм көзүм менен көрүп келдим. 2 ай жата турган болсо 6000 евро төлөп анан жатышат экен. Мен ойлойм да баягы бекердин тузу татыбайт дейби, биздин кыргыз жарандары бекер болгон үчүнбү мындай өзүнө кайдыгер мамиле, шалакылык менен мамиле кылышат да. Дарылап бекер берип атсаң дагы чалды койдугул ичип, анан аны дагы үзгүлтүккө учуратып, же болбосо ушул бизден душмандан качкансып качып кетип калышат дагы. Мынантип мен жогоруда айтып кеткендей жеңе албай келатабыз. Ал эми баягы өнүккөн мамлекеттерде ошого кайра ооруп калбаштын аракетин жасашып, мисалы бизде операция дегендер көбүнчө отказ кылышат. Коркуп элечи, мен кийин болбой калганда келем деп. Мен ушу Кыргызстан мына угуп аткан бүгүнкү күндө азыр мен оорурларда угуп атса керек. Жарандарга деле айтып коеюн, тууган уруктарыңыздар ооруган болсо, эгер оорулаган мөөнөтү узагыраак болуп кеткен болсо, сөзсүз хирургдун ушул именно фтизиатр хирургдун кеңешин сөзсүз алыңыздар. Себеби ар бир убакыт өткөн сайын операция да оорулойт. Анын жабышып калат органдар менен, аны ажыратуу кыйын болот. Андан кийинки эң дагы бир коркунучтуу нерсеси, мисалы 6 ай дарыланып туруп анан операция кылдырам десеңиз, 6 ай дарылангандан кийин дагы операция жасалбай турган болсо 8 айга дарылоо мөөнөтүңүз дагы 8 ай кошулат дагы андан сырткары. Ошо менен 14 айга чейин кетип калат. Ал бул мен айтып коеюн, кургак учукка берилип аткан бул таблеткалар, булар мөрөктүн суусу эмес. Бул деген башка органдарга дагы аябай жабыркатат. Бул ичеги теги ашказанды абдан жабыркатат, гастрит, лекарственный гастрит чакырат. Боорду жабыркатат, бул токсический да все-таки. Ошон үчүн ар бир нерседе 3 ай 4 ай дарылангандан кийин ар бир инсан ушул ооруган жаран сөзсүз түрдө хирургдун кеңешин, именно фтизиатр хирургдун кеңешин алууга мен үндөп кетер элем. Жакшы, анан операциядан кийин өзүн кантип караш керек? Кантип караса батыраак сакайып кетет. Негизинен операция жасагандан кийин да жогоруда сөзүңүзгө караганда дары-дармекти ичүүнү улантат экен. Себеби эмне үчүн көбү ушул бүгүнкү күндө туура эмес түшүнүктөрдү кылып, операция жасагандан кийин түшүндүрүп айтып атсаң деле, операция кылдырып туруп эле анан кийин үзгүлтүккө учуратып, миграция кылып, Россия жергесине кетип калышат. Же болбосо таптырбай кетишет да, ошо ички миграция кылып, мисалы Бишкек шаарына дайынан таптырбай кетет да. Ар бир инсан дарылануу, бул кургак учук немеси дарты бүтүндөй организмде кан суюктугу менен, түтүкчөлөрү менен жана кан тамыр түтүкчөлөрү менен кан суюктарынын ичинде жүрөт жана лимфа суюктугунун арасында болот. Ошол себептүү муну толук айыктырып бүтүш үчүн баягы курс дарылануу мөөнөтү толук бүтүрүш керек. Бул дарылоо дегенде
биздин кургагучка каршы таблет дарыларыбыз бул отрава болуп эсептелинет да. Теги неменин ошол туберкулез бактериясынын бул уусу. Бул дарыны ичкенде адам канга сиңет дагы, кандагы ушул баягы кан ууланып, ошол бактерия жашаганга шарт начарлайт дагы, анан бактерия өлүмгө дуушар болот. Ошол себептүү бул дарылоону операция кылып жасалганда дагы толук дарылануу мөөнөтүн бүтүрүш керек. Жакшы, анан мына ушул ооруларды, бейтаптарды караганда көп убакытка чейин сиздерде стационарда жатышат экен да. Анан ошол эле учурда, операция учурунда сиздерди оору жугуп калуу коркунучунан кантип сактанасыздар? Же болбосо атайын дары-дармектерди ичип турасыздарбы сиздер да? Союз мезгилинде баягы химия профилактика деп бир ушундай туура эмесирээк нерселер болуп келген. Химия профилактика дегенде өнүккөн өлкөлөр колдонбойт. Химия профилактика деген бул бир изониазид таблеткасы менен жүргүзүлчү, жана жарты, мисалы чоң адамга изониазид таблеткасы 0,6 грамм, 50 килограммдан жогору адамга 0,6 грамм жазылса, бул жерден профилактика деп туруп 0,3 граммдан жазып койгон. Бул абдан туура эмес да. Эгерде бүгүнкү күндө мына кургагучу оорусун биз мен как илимий ишкер катары айта кетейин бул жагын. Кургагучу оорусун 5-6 препараттын комбинациясы менен дарылап араң немеге жетишебиз, ийгиликке. Анан ушу бир жалгыз монопрепарат менен еще анын да азайтылган дозасы менен биз наоборот бул ооруну баягы туруктуу формасын чакырып алышы коркунучу бар да. Ошол себептен бүгүнкү күндө химия профилактика бейтапканаларда иштеген фтизиаторлорго жүргүзүлбөйт. Биздин сактануу жолубуз только бул респираторларды тагынуу. Мына кече ковид инфекциясында дагы фтизиаторлор ушул мына Бишкек шаарындагы жайгашкан борбордук биздин улуттук фтизиатория борборундагы адистерибиз дагы, биздин Ош облустук кургагучка каршы күрөшүү борборундагы адистерибиз дагы өзүнүн чыныгы адис экенин көргөзө алды да. Себеби ковид инфекциясында биздин ушул именно медицина кызматкерлеринин арасында биздин Ош облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунда коргонууну билет, коргонууну билгенде эң чоң коргонууну билгенден бирөө дагы ооруган жок да. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келипсиз. Алло, менин неберем 2 жашта эле. 2 жашта неберем бар эле. Ошо өкпөздөн көп ооруйт да, ай сайын эле кармай берет. Ал Түшүнбөй калдым. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Негизинен 2 жашта эле дейт, ушул өпкөсүнүн тушун кармай берет дейт. Бул өпкөсүндө кандайдыр бир оору бар экенин белгиси эмеспи деген суроо калтырыптыр да. Эми 2 жаштагы бала бул эми чоң киши эмес, конечно. Бала өзүн кармай бергени эгер небереңиз жөтөлбөсө, же арыктабаса, же демикпесе, анан же чыргоолонуп ыйлап атпаса, эми кичинекей балдарчы негизинен оорусун өзү айта албайт да, булар чырлап ыйлашат. Кыскача айтсаңыз. Ал эми сизге мен ойлойм эч кандай кооптонууга неме жок. Негиз жок. Мен жогоруда айткандар нерселерди кылбаса, ыйлап атпаган болсо чырлап, арыктабаса, же жөтөлбөсө, же демикпесе. Жакшы, кийинки суроо. Менин абысыным дейт, өпкөсүнөн операция болду эле дейт. Азыркы учурда дейт, операция болгондон кийин дейт, мындай өзүнө келе албай атат дейт да, арыктайт дейт, анан алыгыруу эле ушундай болуп атат дейт. Ал канткенде ал ушул организм чыңап жакшы болуп кетет деген суроо калтырыптыр. Кыскача кеңеш берсеңиз. Эмне кылыш керек? Мен жогоруда айтып кетпедимби, реабилитация кылыш үчүн организм шоковый состояниедан бул кургагучу оорусу менен шокко түшсө, экинчиден кесип дагы шокко түшкөн болсо, ушул двойной шоктон чыкканга чейин организм ошол восстановительный периодко муктаж болот. Өзүн пока сиз деп мамиле кылсын. Мүмкүн болушунча ошол оор физикалык жумуштардан алыс болсун. Жана убагында тамактанып, дыхательный гимнастика таза абада көбүрөөк бассын. Жана башка тарттардан жугуп калуусунан этият болсун.
Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Кургагучтуктан сакайгандан кийин канча убакыттан кийин төрөгөнгө уруксат бересиздер деген суроо. Ал формасына жараша болот. Мисалы, туруктуу формасы, сезимтал формасынан кийин Кудай буйрса, 1 жыл, 2 жылдан кийин төрөй берсе болот. Ал эми могул туруктуу формалары, көп дары-дармектерге туруктуу формасынан кийин, аны толук дарыланып бүткөндөн кийин, тоже бир 2 жылдан кийин анан төрөгөнгө уже неме кылса болот. Кургагучка кабылгандар акысыз дарыланат же кайсы бир өлчөмдө акча төлөйбү? Жок, кургагучук бул мамлекет тарабынан толук каржыланат жана акысыз дарыланат. Көбү адашып келишет, бүгүнкү күндө мен жатсам деле акча төлөдүм деп. Бул эгерде адам бул бир эле кургагучук менен оорубайт экен, мисалы ошол эле мезгилде ашказаны же боору же жүрөгү ооруй турган болсо, ал ошол кууш адистер консультация алгандан кийин ал дары-дармектер менен биздин ооруканалар камсыздалган эмес 100%, ошон үчүн аларды сатып алса эле бүгүнкү күндө менин акчам кетти деген наразычылыктар болуп келатат. Ал эми кургагучукка берилчү таблеткалар, дарыларыбыз ал 100% бекер берилет. Жакшы. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кылычбек Исламов, Ош облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунун директору жана улуттук кургагучка каршы программасынын Ош облусу боюнча координатору, медицина илимдеринин кандидаты болду. Сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун, оору сыркоодон алыс болуңуз. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.